Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Центера Голд компаниясы менен стратегиялык макулдашуунун алкагында жаратылышты өнүктүрүү фонду түзүлдү. Канадалык инвесторлор фонддун бюджетине бир жолго 57 миллион 400 миң доллар жумшамакчы. Мындан тышкары кошумча жаңы шарттар боюнча жыл сайын табиатты коргоо иш-чараларынын суммасы 3 миллион 700 миң долларды түзөт. Кененирээк кийинки материалда. Кесипкөй сүрөтчү жана эколог демилгечи Влад Ушаков Кыргызстандын аймактарын дайыма кыдырып турат. Жаратылышка жан тарткан адамдын айтымында жыл өткөн сайын өлкөбүздө өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн табуу ордоп баратат. Могу сказать, что единственное место, где, например, можно поснимать. Айта кетсем, мисалы Аркар-Кулжа, жапайы айванаттарды үйүрү менен сүрөткө тарта турган бир гана кумтөр бар. Мындан башка өлкөбүздө башка эч бир жер жок. В стране нет нигде. Эгерде кен жери аймагында жапайы жаныбарлар жана канаттуулар өздөрүн коопсуз сезсе, жалпысынан Кыргызстандагы абал башкача. Илимдер академиясынын маалыматына караганда, акыркы 50 жыл ичинде өлкөбүздөгү токой аянттарынын көлөмү 50%га төмөндөгөн. Ал эми жаныбарлардын 90дон ашык түрү жана өсүмдүктөрдүн 60 түрү жоголуп кетүү чегинде турат. Природу, если не трогать, она сама восстанавливается. Эгерде жаратылышка тийбесек, ал өз эле калыбына келип өнүгүп өсөт. Ал табиаттын мыйзамы менен жашай берет. Ал эми акыл эс менен иш алып барбаса, адам колу тийген жерлер бузулууга учурайт. Ал эми бизде тилекке каршы бул багытта учурда абдан көп экосистеманы туура эмес пайдалануулар болуп жатат. Ондогон жылдар бою токойлорду кыйып, талкалоо, браконьерлик, мал жандыктарын туруксуз жайуу жана башка факторлор экосистеманы калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик бюджеттин алы келбеген абдан ири каражатты талап кылууда. Экологдордун баамында Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо тууралуу маселелерге өкмөт тарабынан бекитилген жаратылышты өнүктүрүү фондуна канадалык инвесторлор тарабынан көрсөтүлгөн каражат жардамы позитивдүү жаңсайт. Центера Голд ишканасынын Кыргыз Республикасынын жаратылышты өнүктүрүү фондуна төлөмдөрү бир жолку төлөм 57 миллион 400 миң доллар, жылдык төлөм 3 миллион 700 миң доллар. То, что Кумтор будет перечислять миллионные средства на восстановление вот этих вот, скажем, Жаратылыш экосистемаларын калыбына келтирүү үчүн Кумтор компаниясы миллиондогон каражат которуп жаткандыгы бул абдан жакшы. Кумтордун бул кадамы асыл аруу аракеттер болуп саналат. Бул учурда абдан зарыл болуп турат. Кыргызстандын бүткүл аймагындагы айлана чөйрөнү коргоо жана экологияны колдоо жаратылышты өнүктүрүү фондунун негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Мындан тышкары анын милдеттерине экологиялык долбоорлорду каржылоо, жаратылыш тармагындагы бузулган аймактарды калыбына келтирүү жана токой аянттарын көбөйтүү кирет.